Аскар Акаевдин Кыргызстанга келиши анын лекциясынын тегерегинде коомчулукта чоң талкуу орун алды. Бул окуя дагы бир бийликтен куулган Курманбек Бакиевдин келиши үчүн дагы жасалууда деген пикирлер жаралып атат. Депутаттар бул боюнча эмне дейт, кандай ойдо? Мен ой пикиримди айттым болуш керек парламенттен. Биринчиден качкын президенттерди актоо аракети менимче туура эмес болуп жатат. Анткени деген 2005-тен 2010-го чейин экс-президент Курманбек Сариевич Бакиевдин учурунда канча адам, канча саясатчылар арасында менин да маркум атам бар. Анан качып баратканда дагы жүздөй биздин аянтыбызга бийликке каршы чыккан жарандарыбызды ошол жактан аттырып салган. Эми элдин баары көбөйдү. Ошол элдердин жүрөгүндөгү жараларды эске албай туруп, кайра ал адамдарды мындай реабилитация процесси жүрүп жатат деп эл арасында суроолор көп болуп, алардын арасында менин да шайлоочулар, мени тааныгандар, билгендер чалып даңгап болуп жаткандыктан бул маселе парламентте менин тарабымдан көтөрүлдү. Экс-президенттерди актоо аракеттери жүрүп атат дегенге сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Жүрүп аткандай туюлат, жүрүп аткандай сезилет. Бирок бул жакшы эмес аракеттер. Коомдогу жалпы мындай бир элдин пикирин, элдин мындай бир маанайын байкаш керек да. Анан боло берет деп эле кете бербеш керек да. Эми жанагы соңку мезгилдерде ар кандай туура эмес мыйзамсыз жолдор менен байыгандарды мыйзамдаштырып алышты. Ага өзүңүз күбө болдуңуз, залда отурдуңуз да. Баягы мыйзамсыз табылган каражаттарды эч кимдин сураганга укугу жок деди. Сырттагы чет өлкөдөгү каражаттарды кошуп эсептегенде биздин укугубуз жок экен да, сураганга кайдан байыдың, кантип байыдың деп. Бул соңку мына 2-3 жылдын ичиндеги эбегейсиз мыйзамсыз жол менен байыгандарды легалдаштыруу болду. Эми ошонун эле артынан ошол президенттерди легалдаштырууга баратат да. Бул жакшы эмес жорук. Эгерде кандайдыр бир деңгээлде аларды легалдаштыруу керек болгон болсо, аны калк чечиш керек, эл чечиш керек. Элдин маанайы менен сөзсүз түрдө эсептешиш керек. Мисалы, бийлик мындай бир актап жактап койгон жок биздин Жусуп Абдрахмановду, Баял Исакеевди, Исхак Разаковду. Булардын баары бийлик кандай деп айтпасын, калк көкүрөгүндө кастарлап, аларды туу тутуп, Оразбек Абдыкадыровду үлгү катарында көрүп келишти да. Кеп баягы кагаз менен актап коюшта эмес. Кеп адамдын көкүрөгүндө канчалык деңгээлде, калктын, элдин аң сезиминде кандай абалда калат, ошону ойлошу керек. Эми сиз ушул суроону берип атканыңыз жанагы лекциядан чыгып кетти окшойт. Акырындатып билдирбестен ушуну жасатканга аракеттер болуп атса керек да, мындай бир көрө көз көнүп калат дегендей бир аракеттер жүрүп атат. Бирок тарых алдындагы жоопкерчилик, улуттун алдындагы жоопкерчилик ал менимче кагаз менен чечилбейт. Элдин маанайы менен эсептешиш керек. Элдин маанайы деп калбадыңызбы? Аны кантип эсептешебиз? Сурамжылоо жүргүзүш керекпи же ага дагы барабы? Балким ошолго дагы барып калабыз. Кантип элдин маанайын текшерип көрөбүз мисалы? Элдин маанайын текшериш үчүн көп акылдын кереги жок. Элдин арасында бизде көбүнчө той аштарда, жанагындай бир ашкана чайканаларда, той топурларда эл менен эле акырында жүрүп эле байкасаңыз, элдин маанайы ошол жерде 100% так чыгат. Аны билиш керек. Бирок аны билиш үчүн, сурамжылоо жүргүзүш үчүн тийиштүү кызмат, мамлекеттик кызмат баягы кээ бир кишилердин аркасынан салаңдап жүрө бербестен ошондой иштер менен алек болуш керек. Андай иштер менен алек болуш үчүн адамда акыл эс, аң сезим болуш керек, тажрыйба керек. Бирок ошолордун баары жетишсиз. Тилекке каршы чындыгы үчүн айтып койсок, 2006-жылы мен комитеттин мамлекеттик түзүлүш маселе боюнча комитеттин төрагасы катары кат жазган прокуратурага. Аскар Акаев деген жаранга кылмыш иш барбы дегенде, жок, андай иш жок дегенде. Айдар Акаевга болчу эле кылмыш иши. Аны тегеректеги жүргөндөргө болчу, бирок Аскар Акаевга болгон эмес. Бирок жеке менин пикирим боюнча ал киши моралдык жоопкерчиликке толук ээ. Себеби ошол киши башкарган учурда бизде Кыргызстан деген
талкаланып, мамлекеттик экономика талкаланып жок болду. Ошонун айынан миллиондогон адамдарыбыз бизде сыртта жүрөт. Толугу менен күнөөсү бар да. Ал эми кылмыш иш боюнча аны мен айта албайм, бул соттун иши, сот тергөө сот караш керек. Ошондуктан кимди актайт, бул элдин арасында сөздү мен да угуп атам, бирок андай аракет болгон жок го. Мен мисалы үчүн ар бир жаран өзүнө тийиштүү жоопкерчиликке тартылыш керек. Күнөөсү болсо жооп бериш керек, күнөөсү жок болсо ак болуш керек. Мен жеке өзүмдүн оюм, мен эми туура эмес деп эсептеп атам. Баягы ушул социалдык комитеттен ушул маселелер карады, ушу Каны Капашевгада ушул суроолордун баары берилди. Ал жерде ректор айтып атат, ушу элдин каалоосу менен биздин пикирибиз депчи. Эми аларга кандай укукту эч ким берген эмес. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, мен бул туура эмес чечимдердин бири деп атабыз. Ал эми кишинин жанагы Акаевге окшоп Бакиевдин дагы маселеси көтөрүлүп атат. Бул жерде эми Бакиев дагы соттолгонун билебиз. Ошон үчүн бул туура эмес мыйзамдардын бири туура эмес деген. Ал эми Кыргызстанга келүү маселесин койсо, анда башкача сүйлөшсөк болмок. Бирок бүгүн келип кайра кызмат кылып, кайра ушу институтка барып лекция окуйм дегени бул эми туура эмес деп ойлойм да. Адамды сапатка да туура эмес жатат деп ойлойм. Жоңузга толуктуу агай, Акаевдин келишин мына ушул жалпы эле экс-президенттерди актоо деп баалашып атпайбы? Сиз кандай баа бересиз? Эми ар кимдин өзүнүн ою бар деген, да, элдин оюн текшерип атат деген маселе. Мен жаңы айтпадымбы, мен туура эмес көрүп атам. Келишин дагы жана лекция берүүнү туура эмес көрөм. Ал эми сиздер эл менен тыгыз байланыштасыздар да, эл кандай кабыл алып атат деп ойлойсуз? Элдин оюн текшерип аткан болсо, эл кандай кабыл алып атат? Сиздин жеке пикириңиз? Мамлекетте эми элдин ою, эми ар кимдин өз ою бар да, ар кандай болушу мүмкүн, бирок элдин көп ою туура эмес маселелерди көрүп атат. Мен эми региондордун баарын кыдырып чыгып атам, кээ бирлери макулдугун берип атат, кээ бирлери макулдугун берген эмес. Кыргызстанга келиши боюнча бул карап көрсө болмок. Эми Кыргыздын жараны катары, бирок анда ал келип ушул мыйзам чегинде ушул жооп бериш керек да маселелерге. Акаев келсе дагы, жана жумушка деген маселени биз туура эмес көрүп атабыз. Жумушка деген маселени мен жумушка деген ошо лекция окусун, институтка сабак берсин деген маселеди ой ачпайбы? Ал жагын биз туура көргөн жокпуз. Мен аны муну деп айткым келбейт. Мамлекетти, мисалы, үйүндө баласы менен аялын таштап кеткен эркек, бул кандай эркек болот? Туурабы? Кандай эркек болот? Кандай мырза болот ал? Кандай дейсиз? Бүтүндөй мамлекетин таштап качып кеткен бул ким анда? Айырмасын билиш керек да. Ошон үчүн дагы моралдык жактан укуктары жок булардын. Келгенге болбойт булардын. Экинчи жактан ошол учурда биздин мамлекетибизде кан төгүлөр да болгон. Туурабы? Ошолор көчөгө чыккандар, ошол жерде мамлекеттин бүгүнкү эркиндиги үчүн, келечеги үчүн деп чыккандар болчу да. Анан биз бүгүн аларга жымсалдап, жолдорун ачуу үчүн, келтирүү үчүн аракеттерди кылбай эле коюшубуз керек, убара болбой эле коюш керек. Мен муну так кесе айткым келет. Кандайдыр бир деңгээлде парбана көпөлөктөй айланган жетим көпөлөктөр кимдир бирөөлөрдү айланып, ушул сонун эле болуп атат, идеяны ишке ашырыш керек дей турган болсо, андай идея этте деле бар. Эл башка нерсени карап турат. Элдин чечими башка, элдин көз карашы башка. Биз ошондой жетим жүгүрүктөрдүн айынан ошолор кеткен, жаңылып калып, эл менен эсептешпей атып. Бүгүн алардын Аскар Акаевдин келишиби, башкасынын келишиби, эгер өзлөрүнүн күнөөсү жок болсо, соттуулугу жок болсо, жоопкерчилигинин баарына жооп берилген болсо, анда келе берсин, келгендер жүрөт башка президенттер, туурабы? Өзлөрү анда кеткен, эмнеге кеткен, эмнеге качкан? Себеби бар да, туурабы? Кантип келип атат анда? Акталбаса, кечирилбесе, кантип келип атат? Кеп ошондо мен буга такыр эле каршымын. Негизинен де менин позициям мындай, мен ушул туңгуч президентке мындай жекече деле мамилем жок, бирок таарынышым бар. Ошол адамдын колунда болчу Кыргызстанды убагында оңдоп кетүү. Кыргызстанда боло турган келечектеги тарыхтын баары ошол адамдын колунда болчу да. Ошол себептен мен ойлойм, ошондой
деңгээлдеги адам ошондой нерсени кылгандан кийин келип лекция окуп жана ушул сыяктуу нерселерди кылганга таптакыр акысы жок деп ойлойм. Жана реабилитациялоо иштери жүргүзүшүнө дагы мен каршымын. Анткени андай болбош керек деп ойлойм мен. Анткени тарых баарын көрсөткөн, тарых мындан аркысында көрсөтө берет да. Бирок эми мындай таптакыр эле келбесин дегенден алысмын. Келип мындай Кыргызстанда зарылчылык жумуштар бар болсо, келип катыша бергенде мен каршы эмесмин. Бирок кыйнап эле бирөөнү ошол тиги лекция өткөрөт эле жана ушул сыяктуу нерселер менен лекция өткөрөт экен деп айтты эле. Моралдык укугу жок деп атасыз. Бир немеде лекция окуйт деп айтылды эле бир вуздачы. Окулбай чыкпадыбы? Студенттер өздөрү каршы чыкпадыбы? Значит, тарых бар да. Тарых унутула элек да. Унутулбайт дагы. Алдын ала айтып кетейин. Анан негизинен эле ушул экс-президенттердин келгени кийинки маалда ушул Кыргызстанымда бир кооптуу жай жаратышы мүмкүн да, мен ага таптакыр каршымын. Анткени Кыргызстанда биз азыр өсүп, өнүгүп аткан кичинекей майда кадамдар менен болсо дагы биз өсүп өнүгүп аткан өлкөлөргө киребиз. Кыргызстанга алып келе турган любой дестабилизация алып келе турган нерсеге мен каршы чыгам ар дайым. Негизи мурун андай болбочу. Бирок азыр тенденцияны биз дагы көрүп атабыз. Мына Бакиевдин интервьюну алып YouTube'га чыгарып, бул тем более киши жөнөкөй киши эмес, өзү курултайдын төрагасы, элдин курултайдын төрагасы, ОТРКда иштеген кызматкери. Ошондуктан менимче ал өзү жөнүндө ойдон тапкан жок ошону. Же барып макулдашканбы, же ошол кишиге бирөө атайын тапшырманы берген. Бирок азыр бул өтө крайний болуп атат да бул киши. Аскар Акаев кетти лекцияны кылабыз деп, бул дагы ошол эле аракеттин бири да. Менимче коомчулукту азыр карап атышат да реакцияны, кандай болот, эмне айтат, эл эмне дейт деп ошону карап атышат да. Коомчулук кандай кабыл алып атат деп ойлойсуз? Коомчулук терс кабыл алып атат, бирок ачык эле айтсам активдүү эмес, себеби азыр ар бир өзүнчө тиричилик эле ойлоп эле жүрүшөт да көбүнчө. Себеби азыр мына бир топ эле продуктылар кымбаттады. Ошон үчүн менимче активдүү эмес, бирок мындай интернетте болобу, кухняда болобу отуруп аны эл чындыгында терс кабыл алып жатат да. Кадырман көрүүчү, сиз Супер ТВ телеканалы, Супер ТВ YouTube каналынан Соол Тайм рубрикасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүз. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова. Аман болуңуздар.